Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөр айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар айтабыз. Бүгүнкү темабыз орозонун сырлары. Дин аалымы келип калды анда, урматтуу бир туугандар. Ошол бүгүнкү суроого жооп берүү үчүн дин аалымы устазыбыз Абидулла Ажы Кадырбердиев устаз. Кош келдиңиз. Устаз, эл журтуңуз менен бир амандашып алыңыз. Рахмат, ырайымдуу жана боорукер Алланын ысмы менен жараткан Алла Тааланын өзүнүн улуулугуна ылайык калкыш мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алланын ырайымы жана саламы болсун. Урматтуу мекендештер, Рамазан айыңыздар кут болсун. Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк айталык. Ушул айга жеткиргенине, ушул айдын амалдарын аткарып, соопторду алып, ороз айтта чыныгы, кубаныч, шаттык менен майрам кылууну баарыбызга насип этсин. Мындай Рамазандардын далайын насип кылган болсун. Алла разы устаз. Биринчиден Аллах Таала орозоңузду кабыл кылсын. Рахмат. Бул ушул 7-де Алдымдар Айсын теле долбооруна убакыт бөлүп келгениңиз үчүн жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ушул бүгүнкү темага токтолуп берсеңиз. Рамазан айы өзгөчө ай. Айлардын султаны деп да айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды Рамазанга кызыктырып, анын артыкчылыктары жөнүндө айтканда, сахабалар жыл бою Рамазан боло берсе экен деп санап калышкан. Сахабалар. Сахабалар, ооба. Мунун сырдуулугу темабызга байланыштуу. Рамазанда эң сырдуулугу, эң өзгөчөлүгү башка амалдардан айырмаланып тургандыгы. Тагыраак айтканда, Имам Бухаринин сахихинде келет, Hazreti Abu Hurayraдан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз Алла Тааланын атынан сүйлөп айтат, хадисти кутси деп коет, билесиз. Адам баласынын ар бир кылган амалына 10-дон 700-гө чейин соопторду көбөйтүп беремин, бир гана орозанда эмес. Себеби адам баласынын амалдары өзү үчүн болсо, орозо мен үчүн деп айткан. Анан суроо пайда болот. Кантип эле ушул орозодон башка амалдар Кудай үчүн болбосун? Эмне үчүн Алла Таала орозону өзгөчөлөдү дейт. Анан алымдарыбыз буга жооп иретинде мындай деп айтат. Эгер биз намаз окусак, ондогон же жүздөгөн адамдар көрөт. Ооба. Ал эми ажылыкты өтөсөк, миллиондогон адамдар көп болушу мүмкүн. Зекет берип, кайрымдуулук жашасак, эч ким билбей калса деле, жок дегенде ошол алган жакыр адам билиши мүмкүн. Бирок орозо кармаганыбызды Кудайдан башка эч ким билбейт. Ошондуктан буга башка амалдарга караганда көбүрөөк сооп берилет. Орозонун эки өзгөчөлүгүн айтышат алымдар. Бири мына ушул сыр болгондугу, пенде менен жараткандын ортосунда сыр, Аллах ооба билет. Мындай эч кандай жанагы рия, кожо көрсүн, эл көрсүн деген нерсени аралаштыра албайт пенде. Экинчиси, орозо кармагандын себебинен адамдын шахваты азаят. Шахват алсыз болгондон кийин адамдын күнөөгө болгон жөндөмү да сусаят. Эгер шахват күчтүү болсо, ал инсандын, Кудайдын душманы болгон шайтандарга майдан жаратып берет. Андыктан шайтандарды да үмүтсүз кыла турган амал ушул болгондуктан башка амалдардан өзгөчөлөнүп, буга сооптун көп берилүүсү ушундай таржымал менен түшүндүрүлгөн экен. Керемет. Устаз, Алла разы болсун. Сону токтолуп бердиңиз. Анан мен бир апаны билем да, ушул 80 жаштан ашып калган апа экен. Анан жыл бою орозо кармайт экен. Бир дамылага келип бир бата берип коеюн деп калды. Анан ошондо биз чогулуп калдык да. Ал дамылайтты. Эми жылына бир жолу келген ушул бир айлык орозону кармайсыз? Жок, балам, мен ошо орозо менен жашап атам дейт да. Анан ушундай да асыл апалар болот экен. Баягы таква, баягы орозону кармап, анан аккан арыктан суагат дейт го. Биз тарыхты ала турган болсок, мындай сиз айткандай ушул баягы рия кылбай амал жасаган апалар, аталар көп да Кыргызда өзгөчө. Анан ушул орозондо сырына кандай мындай хикмат менен дейбизби, же болбосо данышмандуулук мененби, бул баягы ороз айында өзгөчө дагы кандай амалдарды кылсак болот? Негизинен Рамазан айында жасаган инсандын кайрымдуулук жакшы амалдары
башка айда жасагандан көрө көбүрөөк сооптуу болот. Мисалы башка айда жасаган нафил амалдар Рамазан айында фарзды аткаргандай соопко жеткирет пендени. Ооба. Демек, адам бул айда болушунча амал дептерин соопко толтуруп калуунун аракетинде болуш керек. Мүмкүнчүлүк шансай. Мүмкүнчүлүктө. Себеби биз Рамазан айы аяктагандан соң билесиз, Ороз айт майрамын майрамдайбыз. Ооба. Мунун логикалык мааниси эмне? Бир ай бою жебей ичпей жүргөндүктөн кутулгандыгыбыз үчүн майрамдайбызбы? Эми ээн эркин жей беребиз деп шаттанабызбы? Же. Жок, албетте мындай эмес. Аны мындай түшүнүш керек. Мына ушул Рамазандагы мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын колдонуп, Кудай буйрган Рамазандын орозосун кармап, пайгамбарыбыздан сүннөт болгон таравихтерди окуп, сүннөттөн сабит болгон важип өкүмүндөгү садака фитирлерди өтөп, кээ бир жанагындай эсеби жайында бир туугандарыбыз бар, фарз болгон зикетти эле ушул Рамазанга туштап берет. Соо дагара көбүрөөк болсун деп. Анан бул айда ошол ички дүйнөсүн да түзөп, жанагындай араздашкан адамдары болсо кечирип, барып жарашып, адам сыртынан эле эмес, ички дүйнөсүнөн да ушинтип тазаланып, жанагы ар бир керек болсо ар бир көз ирмемди, күндүн түндүн дагы көз ирмемди, ар бир көз ирмемди тикке кетирбей, айдын аягына барганда өзүнө өзү ыраазы болсун. Мен ушул айды тикке кетирбедим, мен көңүлүмдөгүдөн да балким ашыгыраак сооп топтоп алдым деп, анан кубанып майрам кылсын дейт. Убакытты орозону туура пайдаландым деп. Демек, Ороз айттын мааниси Рамазан айын чыныгы мусулманга ылайык таризде татыктуу өткөрө алган адам майрамдайт. Алымдарыбыз айтат, Рамазанды кайдыгерлик менен өткөргөн адам Ороз айтты майрамда укугу жок дейт. Демек, айттын логикалык мааниси ушу экен да. Баракелде. Биз көбүрөөк ушинтип мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, анан айтта чындап кубанышыбыз керек. Болбосо жанагы эле жеген ичкенден эркиндикке жетиштик деген эле маани чыгып калат, башка сөз жок. Устаз, дагы бир ушундай бир керемет айда ошол өзгөчө алымдар, жоксо пайгамбарлар, сахабалар, табийиндер, андан кийин биздин ата бабаларыбыз мындай орозону да кандай сырларын мындай айтылган, айтылбай, анан алымдар өзү негизи орозону кандай кармашат, тартиби кандай? Булардын эми убактысыз илим берет, башка кылат. Орозо Куран айы деп айтылат. Көбүрөөк устаздардын адатында бул айда Куран менен алек болгонго аракет жасашат. Сизге сыр эмес, мына таравих намазында дагы карыларыбыз хатма Куранды окушат. Куранды ачып окууга күчү жетпей турган, тамга тааныбаган бирок ихластуу мусулмандар ушул карынын артында туруп ыктыра кылып уюп окусам, мен деле өз көзүм менен, өз колума Куранды алып окугандын соогун алат экен деп ихлас менен барып Куранга ихлас кылып ошол ыктыра кылышат. Ансыңарындай устаздардын адатында ошол айда көбүрөөк Куран менен алек болушат да. Анан бул орозону үчкө да бөлүшөт алымдар. Саумул авам деп айтылат. Жалпылай авам, жалпылай элдин орозосу. Бул негизинен жеп ичүүдөн жана жубайлык мамиледен тыйылса болду. Андан кийин саумул хавас деп коет. Ошондой устаздардын, алымдардын, салихтердин орозосу деп айтылат. Ал ошол жеп ичүү жана жубайлык мамиледен тыйылуу менен биргеликте өзүнүн дене мүчөлөрүнүн дагы күнөө нар жакта турсун, жөнү жок нерселерден да тыят. Жаман сөздөрдү, ушактарды, жалгандарды угуудан кулагын тыят, жаман нерселерди көрүүдөн көзүн тыят, жалган же ушак сүйлөөдөн тилин тыят, колун, бутун бардыгы ошол дене мүчөлөрүнүн күнөөлөрдөн тыйып, орозону ушундай тартипте өткөрөт. Бул салихтердин орозо деп коет. Хавасыл хавас деп коет. Дагы да андан да өзгөчө болгон адамдардын орозосу дейт. Жанагы жогоруда айтылгандарга кошо дилин да жаман нерселерден тыят дейт. Демек, Кудайга шүгүр,
Бизде бүгүнкү күндө намазкөйлөр такыбалары көп. Эң жогорку болуусу дагы ортоңку даражадагы орозого адаттанган жакшы. Жанагындай жеп ичипкенден тыйылбай эле балким ушул айда өзүн көнүктүрүп, жаман адаттардан да арылуунун аракетин кылсын. Себеби билесиз, Кур'анда мындай деп айткан, стазбилла: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum." Иман келтирген пенделер, силерден мурунку үммөттөргө парз кылынгандай эле силерге да орозо кармоо парз кылынды. Лааллакум таттакун, балким силер ушул орозо кармоо менен такыба болорсуңар, же такыбалыкты үйрөнөрсүңөр деп. Такыбалык бул пендени Кудайга жакындатуунун башаты. Такыбалык бүтүндөй жакшылыктардын башаты. Такыбалык пендени Алланын ыраазылыгына жана бейишке жетелей турган нерсе. Биз такыбалыкты мына ушул орозо менен үйрөнөбүз. Жанагындай рия жок. Эл көрсүн, көчө көрсүн жок. Эл көргөн жерде деле, көрбөгөн жерде деле Кудай көрүп турат, билип турат деп биз тыйылабыз Кудай тийген нерселерден. Ансыңарындай ортодогу салихтердин орозосун үйрөнүүнү, балким өзүбүздүн жүрүш турпатыбызды ошого калыбына калыптандыруунун аракетин кылсак, биз балким орозонун көп сырын ачкан болорбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, орозоңуздар кабыл болсун. Эфирде Алымдар Айсын теле долбоору. Анан устаз кечээ ошол жумада орозонун сырлары, фазилети жөнүндө керемет баянын айтып бердиңиз да. Анан ошол бул өзү кыска эми. Бул айга жеткен бар, жетпеген бар. Анан пайгамбарыбызда 9 жыл кармаган дейт орозо. Анан ошол пайгамбарыбыздан дагы өзгөчө бир мындай ала турган ороз айында кандай амалдар бар? Пайгамбарыбыздын ар бир амалын өрнөк кылышыбыз керек. Пайгамбарыбызды кур эле мен үммөтүмүн деп көкүрөккерип доо кылган менен балким ал кишиге ылайыктуу үммөт боло албасак керек. Качан биз ылайыктуу үммөт болобуз? Ал кишинин сүннөттөрүн сүйүп, кармап, ээрчигендик менен. Ансыңарындай орозо кармоо бул эми Кудайдын буйругу, парз амал болуп атат. Эми орозо кармоо боюнча пайгамбарыбызды ээрчий турган болсок, ошол ооз бекитүү, ооз ачуу, бузулушу, макруh болуштардын баардыгын бизге тартиптерин көрсөтүп кеткен ага итаат кылуу менен бирге Рамазан айынан башка күндөрдө, башка айларда, жуманын ар дүйшөмбү күнү, жана жуманын ар бейшемби күнү, же болбосо Ражаб айында, Шабан айында, Ашура айында орозолорду кармап дагы да Кудайга жакындоо керек экендигин пайгамбарыбыз өзүнүн ушатында айтып кеткен. Биз орозо жаатында пайгамбарыбыздан мына ушул жактарын үлгү алсак болот. Жакшы. Устаз, анан ушул өзгөчө ушул азыр ар бир мечиттерде хатымдар болуп атат. Анан баягы үйүндө да хатым кылып, же болбосо каарыларды алып келип, Куран окутуп, анан кээ бир адамдар бар экен, эми мындай ошол ороз айында дагы такыбалыктын туу чокусуна жетели деп 5тен 10дон хатым жасагандар, 30тан. Анан булардын да даражасы ошол баягы Куранга кызмат кылуу, же болбосо Курандан соо алуу кандай болуп калат? Рамазан айында таравих намазында Куранды жок дегенде бир жолу сүннөт кылуу, катым кылуу сүннөт. Жада калса ошол мечиттин жамаатынын, мечиттин коомунун жалкоолугу себептүү бул нерсе тышталбасын деген. Эми туура милдеттүү түрдө эмес, өлкөбүздөгү ошол 4000ге чукул мечиттин баарына балким каарыларыбыз жетишсиздир. Мүмкүнчүлүк болгон жерлерде ушул хатым Куран кылган, жакшы бир жолу кылган сүннөт болот. Анан айткандай, жанагы кыргызда жакшы бир сөз бар, ашыкты өлөт, баш чарбайт деп. Эгер малал келбесе, өзү Кудайга кылган кулчулук ибарат инсанга малал келип калбаш керек, зор келип калбаш керек. Андара соо азайып кетет, же ыхлас азайып кетет да. Демек, ыхлас менен болгон адамга малал болбош керек. Жөн эле ушул көбөйтөм деп отуруп өзүн кыйнап алып, же ооруга чалдыктырып алса, бул жакшы нерсе эмес. Анан биз жылдагыдан өзгөчөлөнүп быйыл Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өлкө боюнча ушул таравих намазындагы өтүлүүчү хатым Курандын бирдиктүү тартибин бекитип бердик расмий буйрук менен. Өлкө боюнча канча мечитте хатым Куран кыла турган болсо, бардыгы күнүмдүк тартипте бир жерден баштап, бир жерден аяктайт.
Мисалы үчүн Бишкекте катымга катышып жүргөн адам Ошко же Таласка же Баткенге барып калса деле, аердеги мешитке катымга кирсе, ошо кечеги бүткөн жеринен кайра уланат. Уланып кете берет. Уланат, ооба. Рамазандын 1-күнүнөн баштап 27-сине чейин тартип түзүп бердик. Анан баардыгы ошол 27-түнү жамаат менен хатмы Курамдын дубасын кылсын деп расмий бекитип бердик. Аны тиешелүү адамдарды бекитти Азирети муфтий, көзөмөлдөйт. Бүтүн казыларга, хатиптердин, имамдардын баарына тапшырма берилди. Буюрса, быйылкы жылда биздин өлкөдө ошондой тартип менен өтөт. Ал эми кээ бирөөлөр бар, жанагындай шашылыш түрдө өзү хатымды бир сүннөт кылыш керек экен, хатымды бир жолу хатым кылып сүннөт экен деп, жанагындай 5 күндүк же 6 күндүк кылып окушат. Албетте бул бир аз кыйыныраак. Бирок андайларды биз тосушка акыбыз жок. Ылайым ыхлас менен кылып аткан болсун. Бирок андай амалдар болсо расмий муфтияттын түзүмүндөгү мечиттерде эмес, өзүнүн үйүндө болсун, аларга эч кандай тоскоолдук жок. Бирок бир эскерте кетүүчү нерсе, кээ бир адамдарда ушундай түшүндүк бар экен, ошондой 5 күндүк, 6 күндүк хатымдарга катышып алып, андан кийин Рамазандын аягына чейин таравихке катышпай койт экен, мен хатымды бүттүм деп. Таравихти Рамазандын айынын акырына чейин окуш ал өзүнчө бир сүннөт, Куранды хатым кылыш ал өзүнчө бир сүннөт. Экөө бири-бирине тиешеси жок да. Мындай бири-бирине кийлигишип кеткен сүннөт эмес, мындай түшүндүрүп айтканда. Демек сиз 5 күн 6 күндө хатым Куран кылсаңыз ал мейли. Бирок күнү бою ар түнү Рамазанда 20 рекет намаз окуш ал өзүнчө сүннөт. Андыктан таравих таштап койбош керек. Айтарыбыз мейли жакшы, эгер малал келбесе, ыхласыңыз кайтып кетпесе, кийин кайра сиздин шайтан мойнуңузга минип алып, кийинки жылдардан кайра барбай коюш коопу болбосо, мейли канча жолу хатым кылсаңыз деле шарият сизди тоспойт. Балким Куранды окуй ала турган болсо, адамдар болсо, таравих деле эмес, балким жөн гана күндүз күндөрү деле Куранды ачып окушуна уруксат кылабыз. Жакшы. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, бул да болсо кулабыбызга күмүш чырга. Ошол Алланын кулу, пайгамбарыбыздын үммөтү, ошол дин аалымы Абилла Дамла орозо сырлары жөнүндө айтып берип атат. Устаз, анан ушул айда өзгөчө кайсыл китептерди окуса өзүнө пайда болот, же болбосо кандай китептерди оку деп сунуш кыласыз көрүүчүлөргө? Билесиз, биздин журтубузда, биздин чөлкөмүздө 15 кылымдын жүзү болду исламдын нуру менен нурданып келгенине. Биздин улуу аалым болгон, аллама болгон ата-бабаларыбыз бизге өтө бай мурастарды калтырган. Биз мактанып кетсек да болот, балким ошолордун мурасын биз эле эмес, бүгүнкү күндө бүтүн дүйнө пайдаланып атат. Атай кетсек Имам Бухари, Имам Маргылани, көптөгөн аалымдар ошол биздин чөлкөмдөн чыккан. Арада бир аз, баарыбызга сыр эмес, 70 жыл аралыгында коммунизмдин идеясы менен жашап калып, бир аз динибиз сусая түштү, бирок Кудай өзү күйүп, кайра эркиндигибиз колубузга тийип, мынтип дагы дин менен жашап аткан учурубуз. Динге болгон коомчулуктун талабы өсүп баратат. Намаз көйлөр көбөйдү, орозо кармагандар көбөйдү. Ансыганда мынантип өз эне тилибизге китептер которула баштады. Сунуштарым көпчүлүк адамдардын жанагындай каймана-майда айтканда араб тилине тиши өтпөсө, эч кандай шылтоо жок китеп окугушка. Ушундай эне тилибиздеги китептер өтө көп. Бирок бир шарты, китептин баш мукабасын ачканда эле муфтияттын уруксаты менен басылган болгон деген китептер болсо, ошондой китептердин кандай болсо да окуп, болушунча Кудайга жакындап калыңыз. Жанагы Рамазан айынын дагы бир артыкчылыгы дегенде, ал айдын ичинде Кадыр түн бар эмеспи? Ооба. Ошол Кадыр түндө биз ушундай адатка айланып алдык, жанагындай башка бир майрамдарда аянтка чогулгандай мешитке чогулуп атабыз. Бул кандай болот? Бул Кадыр түн өзү ар бир адам жекелик өткөрө турган түн. Мешитке баргандан көрө үйүндө тоскон жакшы. Үйүндө ошол Кур'ан тилават кылып, мына ушундай китептерди окуп, нафил намаздарды окуп, зикир чалып, балдар менен өтүрүп китеп окуп. Устаз, ушул жерде бир маселе. Азыр мен жок коюн. Ошондой кылган жакшы өзү. Бирок үйүндө андай аура болбосо, андан көрө мешитке барып жанагындай аалымдардын баян укканы көбүрөөк пайдалуу болсо, макул барганга уруксат.
бир маселе бар да ушул устаз өзүңүзда баягы Куран тилават кылып туруп атпайсызбы? Ушул айда ошол баягы орусча кыргызчасын эле окуса болобу же арабчасы? Болор эми арабчасы тиши жетпесе, тиши өтпөсө анда ошол котормосун болсо да окусун. Бирок бир жери бар, котормодо жеткиликтүү бериш аябай кыйын. Ал үчүн адамдын ыйман деңгээли күчтүү болуш керек. Кудайга болгон ыхласы күчтүү болуш керек. Котормону окуп атып эле жанагындай бул деле жанагы сынган кылыч, же болбосо тиги Айтматовдун китептерине окшогон эле бир китеп экен да. Анчалык деле таасирим жок деген адамдардан көрүп калдым, мен окуп калдым. Ошондой бир көмөндө калбай турган болсо, бул котормос экен, бирок мунун асыл нускасы мындай бир таасирдүү же бир өтө бир керемет деген ыйманда болсо, билиш үчүн котормолорун окуса болот. Бирок котормону окуу менен балким анын ыхласы азайып кетип, башкара турган болсо кеңеш бербейбиз. Демек, бул айда да бир өзгөчөлүк бар, балким ушундай араб тилин үйрөнөм десе, баягы үйрөнсө болот да. Араб тилинде окуганга аракет кылып, шарттар бар, мечиттерде каяктардан үйрөнсө болот, курстар. Албетте, азыр эми сааттешкен заман. WhatsApp группа, Telegram группа дегендер бар. Устаз кармап мисалы. Устаз кармап, ишеничтүү устаз кармап араб тилин өздөштүрүп алган жакшы, себеби бул Куран тили, хадис тили. Бул жанагы кээ бир адамдардын арабташып кеттүү дегенге жатпайт. Ошол Куранды, хадисти билүү үчүн араб грамматикасын билген бул жаман эмес. Кыргыз биздин өзүбүздө жакшы макал бар, өнөр алы кызыл тил деп. Тил үйрөнсөң көп нерсени билесиң. Анан кээ бир адамдар ушул жашын өтүп калгандыгын шылтоо кылып, көп нерседен өзүнүн үмүтүн үзүп коет. Жок, андай кылбаш керек. Кудайдын казынасы кең. Сиз болушунча аракетти кыла бериңиз, Алла Таала берекетти берет. Азыр сабак алууга мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Мындай китептер болсун, соц тармактардан болсун, түз барып устаз менен жолугуп сабак алам десеңиз да, айрыкча мына борбор калабыз да. Толтура устаздар бар. Ушуларга кеңеш берет элек. Устаз, сизден Аллах разы болсун. Алтынай болгон убакытты бөлүп келип, ушул жалпы эл журтка, мусулмандарга жакшы бир омоктуу ойлорду салып, ушу илимдин зекетин бердиңиз. Кудайым сизден разы болсун. Бүгүнкү эфирибиз соңуна келип калды. Бир элибизге, журтуңузга бир керемет бир бата дуа тилек бата берсеңиз. Жараткан Алла Таала орозобузду кабыл кылсын. Амин. О Кудай, орозону өзүңдүн ыраазылыгың менен кармап атабыз. Өзүң убада кылган соопторду берген. Орозону бизге тозокко калкан кылгын. Ушул айга күбө болгондой, мындан ары да көптөгөн Рамазандарды тутууну насип кылгын. Ушул айдын кадыр түндүн Курандын урматына бардык мусулмандардын бардыгын туура жолдон адаштырбаган, туура жолду өзүң көрсөткөн жана жергебизге тынчтык, бейпилдик, элибизге ынтымак, биримдик беле көргөн. Дайыма жакшылыктарыңды ыралап тургун, биздин жергебизден, бүтүн жер жүзүнөн хидаятыңды арытпагын. Садаларыңыз болсун. Орозоңузду кабыл кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-алдымдар айтсын теле долбоору бүгүнкү эфирибиз соңуна келип жетти. Орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Кудай Таала ошол сүйүнүчтү баардыгыбызга насип кылсын. Кийинки эфирден амандашканча Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.